Саламатсыңар балдар. Маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабактарга даярбызбы? Андай эмесе, бүгүн силер менен биргеликте класстан тышкаркы окуу сабагын өтөбүз. Бул сабакта Советбек Байгазиевдин "Менин боз торгоюм" деген аңгеме менен таанышасыңар. Андай эмесе, мен силерге бул аңгемени айтып берейин. Силер кулак төшөп угуп отургула. Ар кандай ойлорго батып, кой четинде отурам. Бир убакта эле үстүмдөн билинер билинбес шуулдаган добуш чыгып калды. Ары бери караганымча болбой, бир кыргый, бир кичинекей боз немени качырып келип эле туурамдагы чийдин түбүнө бырбыратып басып калды. Койлор үркүп кетти. Мен ордуман өйдө тура калып, килейген чопо менен чийди уруп жибердим. Кыргый калпаңдап уча качты. Чуркап бардым. Чийдин түбүнө бир торгой чөпкө башын катып, жер менен жер болуп бөгүп калыптыр. Акырын шапкем менен басып калдым. Бутунан кармасам тим эле жан талашып жулунат. Ал да байкуш ая. Оң мүрүсүнөн канчыга түшүптүр. Торгойго боорум ачып, чын дилимден аяп турдум. Торгой улам канатын сабап чулкунуп, колумдан чыгып кетүүгө аракеттенип жатты. Шайы аябай ооптур. Оозун ачып бакактайт. Мени улам жалт-жалт карап, "Кое бер. Кое бере көр" деп жалбарып суранып жаткандай. Ойлобогон жерден эле түйшүккө түшүп калдым. Эми мунун айласы эмне болот? Кое берсемби? Кое бергенде өлүп калат го байкуш. Карачы, денеси кан талап эч бир дарманы калбаптыр. Ушул жарадар жаны менен кантип жем таап жейт? Убал же уча албаса, эми эле дагы бир немеси көрүп, илип кетпейби? Торгой адамдын татына кайгырчысы го. Өзгөчө мунун жазгы таңда асманга тепкедей болуп, оболоп чыгып алып, чулдурап сайраган мукам үнүн кимдер тамшанып укпайт дейсиң? Торгойду өзүм да жакшы көрөм. Кээде кой кайтарып баратканымда торгой ыйык болот. Жумурткасын көрсөң жарбай жүр, деп апам да эскертип калат. Кичинекейимде ар дайым эртең менен боз үйдүн түбүндөгү атамдын ээринин үстүнө шымы жок жалаң көйнөкчөн олтуруп алып, торгойлордун чурулдап сайраганын тыңшачумун. Эми бу торгойдун жарадар абалы көңүлүмдү тынчсыздандырып жатты. Аны жаратынан таза айыгып, асманда учуп жүргөнүн көргүм келди. Торгой айыга баштады. Мен ага жан дилим менен камкордук көрүп, өзүмчө эле кудуңдап териме батпай жүрөм. Мен торгойдун канатына дары сүйкөгөн деле жокмун. Жөн гана жем, суудан өксү кылбай, асты-үстүн жылуулап, үстүнө үйрүлөм. Торгойдун жарадар канаты бара-бара ийкемге келип, жандана баштады. Арадан 20 чакты күн өткөндөн кийин торгой таза айыкты. Эми ал шок. Жакындасаң жүктүн бурчунда бырбырап учуп турат. Бир күнү торгоюмду талаага алып чыктым. Алаканыма кондуруп туруп, топусунан акырын бир өптүм да учуруп жибердим. Торгой жер менен жер болуп учуп барып, суунун аркы өйүзүндөгү аңызга конуп калды. Мен аны кайра учат го деп, асманга чыгып алып безеленип сайрайт го деп күтүп турдум. Бирок ал аңызга конгон бойдон дымы чыкпай калды. Эмнегедир шаабайым сууй түштү. Кап, кое бербей эле койбой, деп өкүндүм. Ичим ачышты. Мейли дедим кайра. Кантсин, кетсин мекенине байкуш. Эртеси эртең менен ойгонсом, асманга торгойлор толуп кетиптир. Асман чаң кайып көк-көк. Карасам, биздин үйдүн төбөсүндө бир торгой безеленип сайрап жатат. Мен эреркеп, "Менин торгоюм" деп тыбырчылап жибердим. Сүйүнгөнүмө чыдабай үйгө чуркап кирип, жеңемди шаштырып, эшикке ээрчитип чыктым. "Жеңе,
Тигинекей, тигине менин торгоюм. Сайрап жатат, карасаң. Кана? Жеңем шашкалактап асманды карады. Балдар, силер аңгеме менен тааныштыңар. Эми суроолорго жооп берип көрөбүз. Торгойду кыргыйдан бала кантип сактап калды? Бала торгойду кантип бакты? Силер да канаттуу куштарга, жаныбарларга боорукерлик кылып, жардам көрсөттүңөр белем? Ушул суроолорго жооп берип көргүлө.